Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Орозайым Нарматовага эмне айып коюлганы белгилүү болду. Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү Орозайым Нарматова бийликти күч менен басып алууга эл алдында чакырык жасаган деген шек менен кармалды. Орозайым Нарматованын басылмаларында терс жана Кыргыз Республикасынын бийлигинин кадыр-баркына шек келтирүү бар. Активисттин ишмердүүлүгү коомдук терс пикирди калыптандыруу үчүн коомдук саясий процессти бир жактуу чагылдыруу белгилери бар экенин, аймактык кастыкты козутуу жана бийликти күч менен басып алуу үчүн шарттарды жана өбөлгөлөрдү көрсөтүп турат. Материалдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин расалык, этникалык, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты, жек көрүүчүлүктү тутандыруу беренеси боюнча катталган деп билдиришти Ички иштер министрлигинен. Белгиленгендей, активистке азырынча ага коюлган айыптарга шектүү билдирүү келе элек. Алдын ала маалыматтар боюнча тинтүү жана камакка алуу санкциясы Бишкек шаарынын 1-Май райондук суду тарабынан берилген. Бул маалыматты юрист Сейитбек Давлатов тастыктады. Нарматова 1 жылдан бери социалдык тармактарда азыркы бийликти сындап келген. Эске сала кетсек, Орозайым Нарматова Ош аэропортунда кармалган, ал Москвага учууга аракет кылган. Белгилүү болгондой, активист агасынын жаназасына келген. Балбак Төлөбаев: Орозайым боюнча пикирим: саясатта аял эркек деген болбойт. Мындай пикирин Ысык Көл областынын мурдагы башчысы Балбак Төлөбаев жазды. Пикир өзгөртүүсүз берилди. Калайык, негизи адам өзүнө эмне каалабаса, башкага да ошону каалабаш керек. Эртеден бери мага жазбаган калбады. Орозайым Нарматова боюнча эмне дейсиз деп. Ар бир адам өз тагдырын өзү жолго салат. Эгер ал коомго алынып калса, анда ого бетер абайлаш керек. Ким болсо болсун, элге кызмат кылууда, коомго кызматта, мамлекеттик кызматта жыныска бөлүү болбойт. Кээде өлкө аялдын коомдогу баркын көтөрүүдө позитивдик бөлүнүүчүлүккө жол берет, бирок ал норма. Орозайымдын эмнеге кармалганын бизге айтат го, ошого чейин сабырдуулук кылуу керек. Эгер айткан сөзү үчүн, саясий көз карашы үчүн камалса, анда иш жатак. Бирок адамдын аброюна шек келтирип, сөгүп, сагып, ушак айың менен саясат уш экен деп ойлоп алса, анда иш башка. Негизи кыргызда сөздү, акыйкаттыкты, чындыкты муунта албайсың. Ошон үчүн аны баалап коргош керек, дейт ал. Бул өтө чоң жапайычылык. Адахан Мадумаров Нарматованын кармалышын сынга алды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров партиянын мүчөсү активист Орозайым Нарматованын кармалышын Кыргызстандагы мыйзамсыздыктын жеткен чеги катары баалады. Бул тууралуу ал 10 сентябрда Азаттыкка билдирди. Эки доско каршы сүйлөп койсоң, бийлик аны мамлекетке каршы сүйлөгөндөй кабыл алат. Каалаган берене менен айып кое берет. Ал жараша берет. Бул өтө чоң жапайычылык. Орозайым Нарматова 1 ай атасынын үйүндө жаткан экен. Эмне үчүн укук коргоо органдары үйүнө басып барып койбойт? Эмне үчүн аэропортко келип учайын деп каттоодон өтүп жатканда кармашат? Милиция качантан бери чек араны кайтарып калды эле. Ал эми чек ара кызматы кимге баш ийет? Билесиңер, экинчиден алгыз жападан жалгыз бир тууган агасынын сөөгүн алып келип жерге берип, Кыргыздын салты боюнча 40 күндөн кийин жеңесин агасынан калган 4 баланы алып кетип баратканда кармалганы чектен чыккан жапайычылык, деди Мадумаров. Активист Орозайым Нарматованы 10 сентябрда таңгамал Ош аэропортунан укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармап кеткенин Бүтүн Кыргызстан партиясынын Ош областындагы өкүлү Замир Шамшидин уулу Азаттыкка кабарлаган. Ал Нарматованы соттун чечими менен Бишкекке автоунаа менен алып кетишкенин айткан. Анын адвокаты Сейитбек Давлатов Орозайым Нарматовага жазык кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык беренеси менен айып тагылганын айтты. Ички иштер министрлиги Нарматованын кармалышы боюнча маалымат такталып жатканын билдирди. Орозайым Нарматова Орусияда иштеген эмгек мигранты. 2020 жыл өткөн парламенттик шайлоодо Бүтүн Кыргызстан партиясынын алдыңкы оңдук тизмесине кирип шайлоого катышкан. Ал президент Садыр Жапаров камакта жаткан кезинде активдүү колдоочусу болгон. Жапаров октябрь окуяларында бийликке келгенден кийин анын саясатын кескин сындай баштаган. Ал бир канча күн мурун Кыргызстанга бир тууганын зыйнатына келип, кайра Орусияга кетүү үчүн Ош аэропортуна барганда кармалган. Ош милициясы: бизде Нарматованы кармоо боюнча документтери жок. Ош областык милициясында активист Орозайым Нарматованы кармоо боюнча эч кандай расмий документ жок. Бул тууралуу Ош областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Аширбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине бул иш катталган эмес.
Бизде да бул иш катталбаптыр. Балким тапшырма келип биздин кызматкерлер же аэропорттун кызматкерлери жардам бериши мүмкүн. Тапшырма боюнча маалыматты тактап атабыз, деди ал. Белгилей кетсек, активист Орозайым Нарматованы бүгүн 10 сентябрда таң камал Ош аэропортунан укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармап кеткени айтылган. Буга кошо Нарматованы соттун чечими менен Бишкекке автоунаа менен алып кетишкен деген маалыматтары бар. Бүтүнчүлөр Нарматованы колдоо үчүн чогулганы жатышат. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы Орозайым Нарматованы колдоо үчүн Ош шаардык милициясынын имаратынын алдына чогулууга элдерди Фейсбуктагы баракчасы аркылуу чакырык жасаган. Ошондой эле алар Ош аэропортунан саат 5 чамасында жас саясатчы кармалганын ырасташты. Жантөре Сатыбалдиев абактан ооруканага которулду. Номер 47 абакта жазасын өтөп жаткан экс-премьер-министр Жантөре Сатыбалдиев Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна которулганы белгилүү болду. Бул маалыматты жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы ырастады. Бирок мекеме Сатыбалдиев ооруканага качан жана эмне себептен жаткырылганын тактаган жок. Жантөре Сатыбалдиев былтыр ноябрь айында жүрөгүнөн операция болуп стенд койдурган. 2019 жылдын 6 декабрында Бишкектин Свердлов райондук соту Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо коррупцияга жол берилген деген негизде экс-премьер-министр Сапар Исаковду жана Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиевди 15 жылга кескен. Электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Абазов 11 жыл 3 айга, Жантөре Сатыбалдиев 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Электр станциялары ишканасынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров менен ЖЭТти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов жаза мөөнөтүн тергөө абагында өтөп коюшкандыктан сот залынан бошотулган. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевга 5 миллион сом, мурдагы финансы министри Ольга Лавровага 3 миллион сом айып салынган. Булак уа чекиткейжи. Акаев: заман тез өзгөрөт. Суталинов менен Комгантиевдин сүрөтүн илип коюш керек. Эл өкүлү күч органдарынын жетекчилерин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген берени бар экенин эске алууга чакырды. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев күч органдарынын алдына УКМКнын мурдагы башчысы Мурат Суталинов менен экс-министр Молдомуса Комгантиевдин сүрөтүн илип коюуну сунуштады. Учурда парламент ички иштер министрлиги ондогон саясатчынын жана жогорку кеңештин депутаттарынын телефон сүйлөшүүсүн тыңшаганы боюнча укук коргоо органдарынын маалыматын угуп жатат. Азыр биздин укугубуз бар, баары мыйзамдуу деген жооп менен чектелдиңер. Бирок кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси бар экенин эске алып коюңуздар. Бийлик өзгөргөнү менен система ошол бойдон калат. Күч органдары адилеттүү иштөөгө аракет кылсаңыздар, УКМКнын мурдагы башчысы Мурат Суталиновдун түрмөдөн чыгып, Молдомуса Комгантиевдин мурдагы ИИМдин башчысы сабалып элден кечирим сураган сүрөтүн бул жерге илип коюш керек. Заман тез эле өзгөрөт. Ошондуктан урматтуу күч органдарынын жетекчилери, эсиңерге кергиле, саясий ишмерлерди аңдып тыңшагандан майнап чыкпайт, деди Акаев. Ошондой эле депутат 1 жыл мурун окуяны айтып мисал келтирди. 2020 жылы 18 февраль Садыр Жапаровго боштондук штабына тыңшоо коюлду дейт. 1 жыл мурун алар мындай ишти туура эмес деп айыптап чыгышкан. Келме кезек терме тезек деп коет. Ошондуктан адам укугун коргой турган баалуулуктардан тайбашыбыз керек, деди эл өкүлү. Белгилей кетсек, ИИМ октябрь окуяларын иликтөөнүн алкагында 1 ай бою жүздөй адамдын, анын ичинде саясатчылардын жана жогорку кеңештин 3 депутатынын телефону тыңшалганын билдирген. Булак, Спутник чекиткейжи. Бөдөш Мамырова УКМКнын СИЗОсунан түз эле жогорку кеңешке отурчу 2-3 инсандын аты аталып жатат. УКМКнын СИЗОсунан түз эле жогорку кеңешке отурчу 2-3 инсандын аты аталып жатат. Мындай пикирди 10 сентябрда Назарнюс маалымат агенттигине жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери Бөдөш Мамырова билдирди. Шайлоо болгондон кийин өлкөдө опурталдуу чыр-чатак чыгышы мүмкүн деген сөздөр айтылып жатат. Сиз буга кандай пикирдесиз? Бул жолку жогорку кеңешке болгон шайлоо эл арасында тенденцияны, ар түрдүү пикирди жаратып жатат. Өзүңөргө белгилүү болгондой, азыркы учурда бийлик чоң казатты баштады десек болот. Азыр бир топ белгилүү инсандар, атка минерлер, партиянын жетекчилери түрмөдө отурат. Ошолордун артында турган адамдары, жактоочулары, партиялары күздөгү шайлоого жанданып, кызуу даярдык көрүп жатат. Учурда массалык маалымат каражаттарында, интернет булактарында УКМКнын СИЗОсунан түз эле жогорку кеңешке отурчу инсандардын аты аталып жатат. Алардын күнөөсү мойнуна толук коюлуп, соттун чечими чыга элек. Ошондуктан мыйзам боюнча алардын шайлоого катышканга толук укугу бар.
бир мандаттуу болбосо дагы партиялык система менен шайлоого катыша алышат. Алар дагы шайлоого катышса кандай абал түзүлөт? Бир нерсени жогору жактагылар ойлонуп жатышабы? Бирок менин алган маалыматтарыма караганда азыр бул суроо көтөрүлө баштады. Баарын анализ жүргүзүп карасак, аналитиктер деле айтса керек, негизинен абдан опурталдуу шайлоо өткөнү турат. Булак Назар Ньюс.